Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 21-сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүн көтө турган темабыз татаал теңдеме. Бүгүн сабакта татаал теңдеме деген эмне экенин билебиз. Татаал теңдемени чыгарууга үйрөнөбүз. Эки фигуранын аянттарын салыштырабыз. Аттуу сандар менен амалдарды аткарабыз. Эми балдар, окуу китебиндеги 1053 теңдемеге көңүл буралы. Бул жерде бизге теңдеме берилиптир, бирок теңдеме 3 амалдан турат экен. Биз буга чейин бир амалдан турган жөнөкөй теңдемелерди иштеп жүргөнбүз. Эки же андан көп амалдан турган теңдемелер балдар татаал теңдемелер деп аталат. Азыр бизге 3 амалдан турган теңдеме берилиптир. Эми биз теңдемени жакшылап карайлы. Биз теңдеменин тамырын табыш үчүн бул теңдемени жөнөкөйлөтүп, жөнөкөй теңдемеге келтирип алып, анан тамырын табышыбыз керек. Азыр жакшылап карайлы, кайсыл жерден биз жөнөкөйлөтсөк болот. Ооба, барабардыктын оң тарабында 20 менен 15ти кошсок болот. Ал эми сол тарабын эч өзгөрүүсүз эле жазып алабыз. Ошондо биз бул жерде мүмкүн болгон амалды аткарып алдык. Демек, биздин теңдемебиз эки амалдуу теңдемеге айланды. Эми биз ушул жерден дагы теңдемени жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Бул жерден балдар 5 көбөйтүлгөн аны биз экинчи кошулуучу деп алабыз. Башкача айтканда биздин экинчи кошулуучубуз азыр белгисиз дейбиз. Эгерде экинчи кошулуучу белгисиз болсо, биз суммадан биринчи кошулуучуну кемитишибиз керек. Демек, 5 көбөйтүлгөн аны белгисиз деп жазабыз, дагы 35тен 20-ны кемитебиз. Кемиттик. Кемитсек, айырмасы 15 чыкты. Мына балдар, биз азыр жөнөкөй бир амалдуу теңдемеге келтирип алдык. Эми бир амалдуу теңдемеге келтиргенден кийин кадимки эле теңдемени, жөнөкөй теңдемени иштегендей эле иштейбиз. Бул жерде экинчи көбөйтүүчү белгисиз болуп атат. Экинчи көбөйтүүчү белгисиз болсо, биз көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлүшүбүз керек. Бөлсөк, анда теңдеменин тамыры 3 чыкты. Эми биз текшеребиз. Башкача айтканда, теңдеменин тамырын тамганын ордуна коебуз. Ордуна койсок, 5 менен 3-түн көбөйтүндүсү 15, 15ке 20-ны кошсок 35. Демек, барабардыктын сол тарабы 35ке барабар болду. Эми барабардыктын оң тарабын иштейли. Барабардыктын оң тарабын 20-ны 15ке кошсок 35. Демек, барабардын эки жагы теңделди. Эми балдар, биз ушул теңдемени кандай чыгарсак, ошондой эле тартипте кийинки номердеги теңдемелерди иштешибиз керек. 1054-номерде теңдемени толук түшүндүрүү менен чыгар дейт. Азыр бул жерде бизге 4 теңдеме берилди. Эми биз биринчи теңдемеге көңүл буралы. Бул жерде балдар, биз 3 көбөйтүлгөн x'ти биз кемүүчү деп алабыз. Демек, кемүүчү белгисиз bizde. Кемүүчү белгисиз болсо, биз кемитүүчү менен айырманы кошобуз. Эми 12 менен 96-ны кошуп алабыз балдар. Ал эми барабардыктын сол тарабын эч өзгөрүүсүз эле жазабыз. Кошсок, сумма 108ге барабар болду. Эми балдар, мына өзүңөр көргөндөй эле биз жөнөкөй бир амалдуу теңдемеге келтирип алдык. Эми кадимки бир амалдуу теңдемени иштегендей эле иштеп кетебиз. Экинчи көбөйтүүчү белгисиз болсо, көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Демек, x барабар 108 бөлүнгөн 3. Эми 108ти бөлсөк, тийиндиси 36 чыкты. Демек, теңдеменин тамыры 36га барабар болду. Эми биз азыр тамганын ордуна теңдеменин тамырын коюп текшеребиз. 3-тү 36га көбөйтсөк 108. 108тен 12-ни алсак 96. Демек, 96 барабар 96га. Демек,
биздин теңдемебиз теңделди. Эми экинчи теңдемеге көңүл бурабыз. Бул жерде кашалуу теңдеме берилиптир, балдар. Эми биз кашанын ичин биринчи көбөйтүүчү деп алышыбыз керек. Биринчи көбөйтүүчү деп алабыз. Биринчи көбөйтүүчү белгисиз болсо, биз көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Демек, биринчи көбөйтүүчүнүн өзүн жаздык. Көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлдүк. Эми бөлөбүз. Бөлсөк, тийиндиси 3 чыкты. Мына балдар, биз азыр кадимки эле бир амалдуу теңдемеге келтирип алдык. Эми бөлүнүүчү белгисиз болсо, бөлүүчү менен тийиндини көбөйтүп табышыбыз керек. Демек, с барабар 7 көбөйтүлгөн 3. Көбөйтсөк, 21-ге барабар болду. Демек, теңдеменин тамыры 21-ге барабар болду. Эми биз тамганын ордуна теңдеменин тамырын коюп текшеребиз. 21-ди 7-ге бөлсөк, тийиндиси 3. 3-тү 3-кө көбөйтсөк, 9-га барабар болду. Демек, барабардыктын эки жагы тең болду. Демек, теңдемебиз теңделди. Эми 3-чү теңдемеге көңүл буралы. Бул жерде кашанын ичин бөлүүчү деп алалы. Бул жерде бөлүүчү белгисиз болсо, бөлүнүүчүнү тийиндиге бөлөбүз. Демек, сол тарапка биз бөлүүчүнү жазып алабыз. Ал эми оң тарапка бөлүнүүчүнү тийиндиге бөлөбүз. Мына бөлдүк. Биз бөлсөк, тийиндиси 9-га барабар болду. Ал эми барабардыктын сол тарабын эч өзгөрүүсүз эле жазабыз. Демек, теңдемебиз бир амалдуу жөнөкөй теңдемеге келди. Эми кадимки бир амалдуу теңдемени иштегендей эле иштейбиз. Биринчи кошулуучу белгисиз болсо, суммадан экинчи кошулуучуну кемитебиз. Кемитсек, теңдеменин тамыры 5-ке барабар болду. Эми биз текшеребиз. Башкача айтканда, тамганын ордуна теңдеменин тамырын коебуз. 5-ке 4-тү кошсок 9, кашанын ичинен 9 чыкты. 18-ди 9-га бөлсөк 2. Демек, барабардыктын эки жагы теңделди. Теңдеменин тамыры 5-ке барабар болду. Эми акыркы теңдемеге көңүл бурабыз. Бул жерде биз 2 көбөйтүлгөн А-ны биринчи кошулуучу деп алабыз. Ошондо бизде биринчи кошулуучу белгисиз болсо, биз суммадан экинчи кошулуучуну кемитебиз. Ошондо 2 көбөйтүлгөн А-ны барабардыктын сол тарабына белгисиз деп алып жазабыз. Ал эми оң тарабына суммадан экинчи кошулуучуну кемитебиз. Дагы эле барабардыктын сол тарабын өзгөрүүсүз жазабыз. Ал эми оң тарабындагы амалды иштейбиз. Ошентип биз жөнөкөй теңдемеге алып келдик. Ошондо 2 көбөйтүлгөн А барабар 26 болду. Бул кадимки эле көбөйтүү амалындагы теңдемени иштегендей эле иштедилет. Демек, экинчи көбөйтүүчү белгисиз болсо, көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Бөлсөк, теңдеменин тамыры 13-кө барабар болду. Эми биз тамганын ордуна теңдеменин тамырын коюп текшеребиз. Демек, 2-ни 13-кө көбөйтсөк 26, 26-га 20-ны кошсок 46. Демек, 46 46-га барабар болду. Теңдеменин тамыры 13-кө барабар болду. Балдар, мына татаал теңдемелерди ушундай кылып эле жөнөкөйлөтүп алып, кадимки жөнөкөй теңдемедей эле иштеп кетебиз. Эми кийинки номерге көңүл буралы. Окуу китебиндеги 1055 маселе. Маселенин берилишине көңүл бургула. Жаңы салынган клубга 1000 отургуч алып келишти да, теңин ар бир катарга 50 отургучтан коюшту. Калганын ошончо катарга 40-тан коюп чыгышты. Отургучтардын баары коюлдубу же ашып калдыбы? Ашып калса, канчасы ашты? Демек, балдар, бул жерде бизге баардык отургуч белгилүү. Баардык отургуч 1000 экен. Эми ошонун теңин
ар бир катарга 50 отургучтан коюшту дейт. Демек, биз 1000дин теңин табыш үчүн 1000ди 2ге бөлүп алышыбыз керек. Анан теңин тапкандан кийин ошол теңин ар бир катарга 50 отургучтан койду десе, демек 50 отургучка бөлөбүз. Бөлүп, анан канча катарга коюлганын табабыз. Андан кийин калганын ошончо катарга, демек канча катар болсо ошончо катарга 40тан коюп чыгасыңар. Демек, катар менен 40 отургучту көбөйтөбүз. Ошентип калганын табабыз дагы. Андан кийин отургучтар аштыбы же баары коюлдубу ошону табабыз. Эми кийинки номерге көңүл буралы. Окуу китебиндеги 1056 геометриялык маселе. Тегеректин аянты 13 см квадрат болсо, квадраттын аянты андан канчага чоң дейт. Эми биз карайлы. Бул жерде квадрат менен тегерек берилиптир. Эми тегеректин борборун белгилейли дагы, радиусун ченеп алалы. Демек, тегеректин радиусу 2 сантиметрге барабар экен. Тегеректин чеги квадраттын жагына чектешет экен. Ошондо квадраттын жагы канчадан болот? Албетте, квадраттын жагы 2 радиуска барабар. Башкача айтканда, квадраттын жагы 4 сантиметр. Демек, 4 сантиметрди 4 сантиметрге көбөйтүп, биз квадраттын аянтын табышыбыз керек. Анан квадраттын аянтын таап туруп, анан аны тегеректин аянты менен салыштырышыбыз керек. Жана салыштырганда силер билесиңер, эки санды салыштырууда биз канчага чоң экенин табыш үчүн биз чоңунан кичинесин кеми табабыз. Анда ошондой тартипте иштегиле. Андан кийин окуу китебиндеги 1057 номердеги аттуу сандар менен амалдарды аткарасыңар. Силер билесиңер, аттуу сандар менен амалдарды аткарууда биз алгач майдалап алып, кичине чембирдикке өткөрүп, анан амалды аткарып, эгерде ирилетүүгө мүмкүн болсо, андан кийин ирилетип кое алабыз. Анда балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз бүгүн татаал теңдеме эмне экенин билдик. Татаал теңдемени чыгарууга үйрөндүк. Аттуу сандар менен амалдарды, маселелерди иштедик. Эми силерге тапшырма. Окуу китебиндеги 1057 номердеги теңдемелерди түшүндүрүү жолу менен чыгаргыла. Ушуну менен биздин бүгүнкү математика сабагыбыз аягына келип жетти. Эми сабакта жолугушканча саламатта болгула.